Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Арманай. Илгери бир карыя киши басса турса эле Арманай деп жүрчү экен. Бул карыянын топ бузар курдашы болуптур. Бир күнү ошол курдашы: "Сен дайым эле Арманай деп жүрөсүң, эмнеге арман кыласың? Бала чакаң бар, төрттүлүгүң шаймашай" деген экен. Ошондо карыя: "Менин арманымды уга турган болсоң, балдарыма айткын, элди чакырып тамак берсин. Арманымды ошондо айтам" дейт. Курдашы карыянын айткан сөзүн анын балдарына айтат. Балдары бие союп, элге тамак берет. Ошондо карыя: "Мен жашымдан жетим калган элем. 20 жашымдан бир байдын малын кайтарып оокат кылып жүрдүм. Күндөрдүн биринде багып жүргөн койлорума карышкыр дейп бир тобун кырып кетет. Бай кыжырына чыдай албай, мени төөнүн чылгый терисине салып, анын оозун тарамыш менен тигип, бир жерге алып барып таштайт. Чылгый тери ысык күнгө кургап, өпкө боорумду куушуруп, кечки салкында кайра кеңире калып, айтор алымды кетирип жүрдү. Эл жайлоого көчкөндө бай менен бир төөгө тең кылып артты да, бир келинге жетелетип койду. Мен жүктү улам бир жагына салмагымды салып оодарып коемун. Келин улам оңдоп коюп жүрүп отурду. Ошентип келин аябай убара болду. Көч узап, келин артта калды. Кеч кирип кетти окшойт, келин мени таштап төөсүн жетелеп кетип калды. Мен эме жырткычтар жеп кетеби деп аябай коркуп калтырап жаттым. Бир маалда нөшөрлөп жамгыр жаады, чылгый тери бошоп, шалбырады. Тарамыштын тигишинен үзүп, териден түн ортосунда чыктым. Карасам, бир үңкүр турат. Ошондо түнөп, эртең менен карасам, аябай жакшы кийинген бир мырза келатат. Аны көрүп, кайра үңкүргө кире качтым. Бир маалда жигит ал үңкүргө келип: "Үңкүрдөгү адам, бери чык" деди. "Жылаңачмын, уялып турам баатыр" дедим мен. "Жылаңач болсоң, ушул үңкүрдөн чыкпай тургун, мен сага кийим алып келип берем" деп ал чапкан бойдон кайра кетти. Күн чыгаарда бир таңга кийим алып келип берди. Кийимди кийип, үңкүрдөн чыксам, бир жаш сулуу жигит турат. Ал: "Сен эмне болуп жүргөн адамсың?" деп ал жайымды сурады. Мен төкпөй чачпай бардыгын айтып бердим. Мени жоргосуна учкаштырып алып, бир байдыкына алып барды да байга: "Бул сенин үйүңдө 10 күн турат. 10 күндөн кийин алып кетемин" деп чугоюп жөнөп кетти. Баягы жигит 10 күндөн кийин келип, мени учкаштырып бир жерге алып келди. Келсек, бир кара кашка аттын жанында эки көзү толтура жык толгон бир куржун турат. Ал куржунду экөөлөп атка салдык. Анан: "Атка мин" деди. Атка миндим. Мен кызмын. Кыз экенимди ата-энемден башка эч ким билбейт. Ушул элге болушмун. Элди мен бийлеп, мен башкарамын. Менин никемде сага буйруган экен, жүр кетти келиңе" деди. Жүрүп кеттик. Бул кантип эле кыз болсун? Кыз да болуш болуп, эл башкармак беле. Эми мунун кыз экенин кантип билемин деп кете бердим. Жүрүп отуруп бир дарыяга туш келдик. Ушул жигиттин кыз экенин анык билейин деген максат менен: "Мен ысып кеттим. Мына бул дарыяга киринип алалы" дедим. Жигит: "Бул дарыяга түшүүгө болбойт. Жылаан чаян көп. Ал бизди тартып кетет" деди. Мен болбой: "Киринели" дей бердим. "Мейли. Мен түшөйүн. Сен менден көзүңдү айырбай тургун. Эгерде жаян чыкса ат" деп мага жаасын берип, өзү сууга кирди. Мен жигиттин кыз экенин анык билип, сүйүнгөнүмдөн жаяндын келерин унутуп коюптурмун. Кызды жаян тартып кетсе болобу? Ошентип кызымдан ажырадым. Ченде жок күйдүм, быштым. Бирок колумдан эмне келмекчи? Күчүмдү ыйлоого чыгардым. Кыздын куржундагы алтыны жана боз жоргосу менен 4 жагым кыбыла болуп, ушул даражага жетип кадырлуу болдум. Азап тозоктон ажыраткан ошол кыз менен бирге отуруп чай ичпегениме, бир сырдашып сүйлөшпөгөнүмө армандуумун. Бул арманбы же жокпу? Арманай деп сөзүн аяктады.